Саламатсыздарбы урматтуу Баткабар каналынын катталуучулары. Азыр көрүп турган видеодо өзүңүздөр көргөндөй эле Адахан Мадымаровдун Москвадагы болуп өткөн жолугушуусунда Адахан Мадымаров бул жигиттерге кысым кылдыбы же бул жигиттер Адахан Мадымаровго кысым кылдыбы, аны толук видеодо көрө аласыздар урматтуу катталуучулар. Азыркы учурда Адахан Мадымаров бул жигитти жаккасынан сүйрөп эшикке алып чыкты деген сөздөр кетип атат. Буну видеонун жүрүшүндө өзүңүздөр көрүп байкасаңыздар болот. Адахан Мадымаров Сооронбай Жээнбеков президент болгондон бери өзүнүн бийликке карата позициясын көрсөтүп келет. Ошолго карата бизде чек саноолор болуп жатат. Бул жигиттер бийликтин адамыбы же кандай деп. Алдыда толук видеону сиздерге коюп беребиз. Аягына чейин көрүп, түшүнүп, билип алсаңыздар болот. Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Эми кайдан болсо дагы жөн койгула да. Жөн койгула. Эми ошону эми ушул керекпи? Siz aytqandayla biz jagынан конкретно даярдалып келген, bir жагынан ушундай болуп siz iş yapып. Ayağına telefonuna çıkarıp sizin sözünüzü elde koşup koyuyorsunuz. Değil mi? Hazır. Bundan kaç oluyor? Çıkmayın ne? Kaçmayın mı? Ben özüm yapan çıkarmayın. Öldürü o da da. Kanday çıkarmayın. Açmayın. Press konferansa gelmiyor. Nerede kapısı? Bırak koy. Konferansa gelmiyorum de. Press konferansa gelmiyorum. Bırak açmayın. Öldürü o da da. Öldür böyle. Açmayın. Öldür böyle. Sakıгыла деген. Press konferansa gelmiyor. Nerede kapısı? Çık demek ki. Açı yaptırdı olsun gerek. Москвага чейин ээрчип барышат. Bırak açmayın. Tart olsun gerek. Koyar. Tart olayım mı? Çık. Press konferansa gelmiyor. Bu niye? Bu niye? Sen akramasın. Bilsin ya. Kaç giymiş? Akramasın bırak. İşte açık alıdım. Niye? Bırak açmayın ya. Все, гейт отат бол. Кое келем. Ошону менен жыйынтыктайлыбы? Бак, жакшы, ийгилик болсун. Балдар. Майстер болу мамлезда. Не күч колдонуш колдонуп жакалап муутуш сакталып алып чыксын. 3-4 жолу кайда? Тынч тургула. Тынч тургула. Жок, жаңы элекке тура бол. Жигит Тап койсуңдар. монтип элестеке кылып атам. Эмнеге жадылайт? Тура бол. Сөгүнүп атат агай. Сен кимсиң, кимден келдиң деп мен мынакей көрсөтөйүн. Элдик мейжадан келдим. силер мындай көрсөтө албайсыз. Силер мындай кыласыңар да. Балдар, көрүнүп эле турат да. Балдар, Силер аш болдура атасыңар. көрүнүп турат да балдар. Эртең буашык капкот силерде. Эртең өзүңөр камап отурасыңар. Мал отурасыңар. Силер туулганда, Мен силерге күйүп атам, иним. силер туулганда Сен алан эмени барып жап, сууну жап. Эртең жол өркезиң. атың ким? Сен Сүйлөшүүнүн негизинде чечелип атат маселени. Аны бийлик да, эл да айтып атат. Аны бийлик дагы, эл дагы айтып атат. Кече эмне болду? Бир бала оатыдан өлдү турабы? Ошону каалайсың эртең дагы. Мен чечкен жоксун, ага мен күйүп аттым. силер балдар мындай да. Азыр бир кандайдыр бир көрсөтмө менен келип алып жаңылышып атасыңар да балдар. Эми уят, токто балдар. Силер туулганда каралып аткан маселе. Силер билбейсиңер тарыхты. Силер түшүнбөйсүңөр. Мен ошон үчүн айтып атам. Протокол деген эмне, келишим деген эмне, ратификация деген эмне, денонсация деген эмне, делимитация эмне, демаркация эмне. Түшүнүп ушуну билбей эле. Сиз бизге сабак бербеңиз. Азыр ушинтип Сабак бербей эле койчу. агай. Ушинтип негизи ушинтип макул билбейт экенбиз.
Билбеген учурда сен билбейсиң деп теге балдарыңызды салып берип жаккалат деп эшикке чыгарып койгонго. Силер жаккаладыңарбы? Өзүңдүн коллегаң. Кудай дегиле. Өзүңдүн коллегаң. Кудай дегиле. Кудай дегиле. Өзүңдүн коллегаң. Жок, өзүмдүн коллегаларым эмес. Сиздин. Мына көрсөтүп берейин азыр жүрүңүз бияка, бияка. Көрсөтүп берели. Жүрүңүз. Бар дагы, бар. Сиздин эмеңизби? Эмеңизби? Сиздин тарапташыңызбы? Жүрүңүз, көрсөтүп берейин. Ушундай биядапчылык кылсаңчы. Сенин коллегаларыңыз мен дагы сөгөм сени. Жүрүңүз. Жок, мен неге алып Балаңдан чыгып? жаш бала экенсиң деп. Мындай кылдым бала. Андай көкбет болду бала. Жок, неге антип алып чыгышат жакалап? Жақалағанша ачуу кылып атпайбы? Тартип сактаган. Сен не кылып кыйкырып атпайбы? Мен кыйкырган жок. Мен турсам Чоң киши чоң стипендия адамдар кыйкырып бакырып бакырын тартип салсаң. Хорошо, макул. Мен ошол жактан булам башка. Мен неме кирип атам? Кече эмне болду? Бир бала казалып кетти. Анда көңүл отат андай. Бизден чечпейт. Азыр президент барайлы. Ушул талаптуулар спикерге. Сен туруп Жүр президент баразы. Сен туруп атасың. Жүр президент баразы. Ага президент эмес азыр. Жалгыз эмес. Жүр жака баразы. Сен туруп Жүр ошо ачуулуу айтам биялар. Жүр. Сиз кол койгондон баштап ошол жерде үйлөр курулуп, Лелек району менен Сүгүртү Баткен бүт анклавда калып калды. Ошого жооп берип койсоңуз. Енем, мынау кишини көрдүңбү? Мынау кишини ошо биз сыяктуулар 40 жыл жемилеткен. Фамилиясын да айтып койгон. 40 жыл. Мынау кишини кыргыздын чыккынчысы катарында көрсөтүп койгон. Енем, сен маселени туура түшүнүп, ошо маселе боюнча эле айтып берсеңиз деген. мен түшүндүм. Мына азыр бул кызга жооп берип атканда, бул кызга түшүндүрүп атканда айтып бербедим. Бизде мамлекет жок болгондон кийин ар ким өзүнүн каалаган кызыкчылыгын колдонуп калган. Газпромду $1 саттык. Бул $1. Ошол сыяктуу эле жерде $1 кетип атат. кетпейт бул. Анткени сизде Бул кетпейт бул деген. Примерно деп. Кетпейт бул. Бир уктук. Мен өзүмдүн үйүмдү да сата албайм. Мен өзүмдүн үйүмдү сата албайм, билесиңби? Сен сата аласыңбы? $1 эгерде келишим болуп калса Сата албайсың. Сата албайсың. Сата албайсың. Аялың барбы? Бизде бар. Токтоп тур, аялың барбы? Бар. Аялың кол коймойнча сата албайсың сен. Өзүңдүн үйүңдү сата албайсың. Бул бирде. Жер конституцияны эгер биз так изилдеген болсок, караган болсок, чек араны аныктоо бул жогорку кеңештин уйгарым укугу. Билесиңби ушуну? Ошол эле вопросто экинчиде бак каркыра боюнча да сизге сөз болуп атпайбы? Азыр бүт маалыматтар сиз боюнча болот. Сиз ошол жерде күнөөлүү $1 өзү сатып берген. Бирок сиз жооп беришиңиз керек да, баягы биз сизди күнөөлүү эле эмес, ошого так жооп берип койсун деп атабыз да эл алдында. Андан кийин Каркырада дагы бүгүнтөн кечирден баштап чыкты, жаныңыз эле Каркыр эмес, Таласта граниттин жери кетип калган. Токмокто жерлердин баардыгын анклав кылып, анда спикер болуп отуруп 63% ак жолчулар макул деп берген, 2 фракция жок деп берген бизде. Сен мындай эми. Сен эгер Гатака өтүп атат, бирөөнүкү эмес, мен массалык маалымат. сен деле ошолордун бири болуп атпайсың да. Сен мындай уксаң, Мен так маалымат алыш керек да. ошол алар деле ушундай. Фейлап бакта, так маалымат алыш үчүн гана башка маселе жок. Айтсаң укпайт бул. Мен айтканды сен ушундай кылып жазбайсың сен. Өзүң каалагандай кылып жазасың. Сен тапшырма аткарылат. Бул бир. Экинчиси менин мыйдан анчалык көп. Жиын уят болуп калат да. Мисалы мени 25 жыл мени кече ошол Атамбаевка тиешет, Атамбаевди мындай деп коргоп келгенде бүгүн менин көзүмдү карай алып отуруп. Сен турупсуң. Себеби мен Таласта жана гранит жашаган айылдын жанында болгон өзүм Таласта. Ошол жерде чаңдардан билебиз да, ташып кетип атканда. Сен башкаларга бересиңби? Башкаларга бересиңби? Ошол кыргыз казак чек арасы Каркыра кетип баратат. Ошол Үзөң Кууш кетип баратат. Мадумаров кайра какшап чыгып, Мадумаров башкы прокуратурага сурак берип жүргөндө сен кайда элең? Бүгүн силер тарыхты окубайсыңар дагы, тарыхты билбейсиңер. Бүгүн силер ушундай деп берчи деп койсо, барып бере бересиңер. Мен өзүм эркин кезеттим, эч ким мага бербеген. Эркин кезет болсоң анда оку деп атпайм. Сиз да журналист. Мен тарыхчымын. Көрдүңбү, менин кесибимди да билбейсиң. Мен тарыхчы юристмин. Сиз журналистикада жүргөнсүз да. Мен эмне максатта келдим бүгүн? Мен ошо сиз мен айткан жоопторума мындай так жооп берсеңиз. Мен эмне деп атам? Менден артык так жооп берген киши барбы? Ошол кыргыз-казак чек арасы 2001-жылы 9-декабрда аныкталган. 2001-жылы 9-декабрда Мадумаров ким эле? Сен айтчы. Ким эле? Депутат. Депутат эле.
Сиз коопсуздук кеңешине катышты болуш керек элеңиз. 2002 жылы Астанада кол коюлган акас менен Баракелде. ал кол койгон. Кол койгон. Ратификациялап сиз жана айткан жогорку кеңеште ратификацияланыш керек болчу. Ратификациялаганда Сиз ошону спикер болуп калгансыз да. жогорку кеңеш дүнүнөн ратификациялап бул бир деп кой. Экинчисинен ар бир мамлекет өзүнүн алдындагы кийинки кеткен бийликтин ошол жасаган аракеттерин мойнуна алабыз деп Бириккен Улуттар Уюмуна милдеттеме алат. Бул эки. Экинчиден Акаев канчалык жерлерге ошолдой кылып берип салган болсо дагы мен төрага катарында Чолпон Турсуновна Байекованы төрайым кылып, комиссиянын төрайымы кылып, Ысык көл областына жиберип, бардык талаш деген жерлердин баарына жиберип, элдин толук түрдө сенин чоң аталарың менен тең кишилер олтуруп 150 киши батасын берип кол коюп бергенден кийин биз ратификация кылдык. Чынтасың? Аны билбейсиңер балдар силер. Ошол жапсынан бөлүнүп, мисалы Токмоктогу жер өзүнчө, Таластагы жер өзүнчө, Каркыр өзүнчө карабайт. Агай, ушуну дагы деле түшүнбөй атам да, суроо берип атат байке, бирок дагы деле түшүнбөй атам да. Ушуну так жооп берип койсоңуз, 2009-жылы сиз кол коюп берип атасыз. Бирок ошол чегарадан ошол жерден дагы ыз чуу азыркыга чейин уланып атат. Кайсы жерде? Азыркы болуп аткан чегара Аксай жана Көпүрөдөгүчү. Ошол боюнча негизи кол койдуңуз беле, эмне максатта кол койдуңуз эле? Анан ошол боюнча негизи жөнөкөй эле түшүндүрүп берип койсоңуз, сагай урушпай эле. Мен баягы так сүйлөгөндөрүмдү баары силерге былжырап сүйлөп жаман үйрөтүп коюп туруп, сылап, сыйпап, чай ичип отуруп. Мен так жооп берип атсам, сиз урушкандай көрүнөт экен да. Мен урушуп аткан жокмун. Мен Жок, кайра суроого суроо менен жооп бербей эле жооп берип койсоңуз сагай. Сен тажрыйбалуу бирөө айтты да, Мадумаровдун бир эмеси бар. Суроо менен. Эми какшыктабай эле жооп берип койсоңуз анда. Жигиттер, 5 жыл башта силердин аганарды эжиңерди ушундай кылып айтып чарчадым эле да. Ар бир 5 жылда жаңы силер окуп келсеңер болот эле да, ошол тарыхын окуп. Мен бул жигитке жооп бердим, бул кызга жооп бердим. Протокол деген жүздөп протоколго кол коюлат. Кыргыз менен казактын ортосунда билесиңерби эмне деген келишим бар? Түбөлүк достук деген келишим бар. Иштеп атабы? Жок. Тажиктердин ортосунда жокпу? Тажик кыргыздын ортосунда жокпу? Бар. Жагай, суроо эмес. Мен жооп берип атам сага. Ошол келишимдер иштебей атса, анан бир гана Мадумаров койгон келишим иштеп атса, Азамат, Мадумаров. Жок, негизи койдуңуз беле ошол, негизи ошону айтып Эмнени койсоңуз. койдуңуз? Колдучу. Эмнеге? Ошол келишимге 49 жылга берүү боюнча, 49 жылга келишим. жол боюнча Биз тажик тарабынан эгерде талаш болуп аткан болсо, ал текстти карагыла. Бизден акылдуу, бизден эстүү, муун келгенде алар чечкенге чейин биз ушул жолдон өтүп турабыз деп турабыз. Ушул жолдон өтүп турабыз. Маселе чечилгенге чейин. Алар айтып атат. Биздин дагы талаш жерибиз бар. Алар электр энергиясын өткөрүшү керек, тартыш керек. А муну азыр кыргыз бийлиги унчукпай. Дым айтпайт аны. Биз ошол учурда Тажикстандын дагы жерин алып атабыз биз. Алар биздики деген жерди биз алып атабыз. Ошентип алмашат. Алар кайсы жер ошону фактически? окудум деп атпайсыңбы? Көрдүңбү? Окудум деп. 205 гектар. Болуптур, окубайсыңбы? 205 гектар жер. Анан бизден кара электр линиясын тартып өткөнгө. Бизден баягы 270 метр жер. Ошо 270 метр жер 5 гектар болот. Ушул жердин бардыгын карап көрсөңөр, эгерде бүгүн кыргыз бийлиги ал протоколду биз тааныбайбыз деп чыгып, ошол тажиктер курган электр линиясыны кулап салбайбы? Эмне жүрөгү жетпей атабы? дагы Акылы жетпей атабы алардын? Эгер биз бирдемени алган болсок, бирдемени бердик. Бирдемени берген болсок, бирдемени алдык. Эгерде алар ушуга мүмкүнчүлүк бербей аткан болсо, бул бир, экинчиден жөн жерден кыргыз баягы маселени көтөрбөшүбүз керек. Ал жердеги көпүрө боюнча маселе жок. Ал Айбалаевдин оюнан чыгарган жомогунан башка эч нерсе жок. жаңы эле айтып атасыз да, ошол келечек муун өзү чечип алат деп ушундай болгон деп деген мааниде. Ошондо келечек муун азыркы кырдаал экен да, азыркы кырдаал, азыркы атышуу, азыркы кырдаал болобу, 30 жылдан кийин болобу. Биз эгерде ал маселени чечпегенде, сен кайсы райондан билесиңби, ошо барып көргөнсүңбү ошол жерде? Лейлектен. Лейлектин кай жерден болосуң? Мен Лейлектен эмес, мен Атбаштан. Лейлекке баргансыңбы? Жок, барган эмес. Анда болду бала. Жок, жооп берип койсоңуз, эми ошол боюнча Сиздин сурооңуз боюнча жооп боюнча болду да, биз аларга дин өтүүчү жер берип атабыз, туура айтасыз. Ал келишимде бар экен.
ошол эле жерде алар бизге 5 гектар жер берип атат жана жол өтүш үчүн. Ошо 5 гектар жерде азыркы сиздин оппоненттериңиз, мисалы ошо газеталарын окуп атам. Ошо бизге берип аткан 5 гектар деле чечилбеген биздин эле жер болчу дейт. Ошол жерде Мадумаров бар туура эмес колго коюп салган. Биздин жер болчу. Сен бардың беле? Мен баргам. Кайсы жерденсиң сен өзүң? Мен өзүм Таластан журналистика менен жүрдүм. Мында Таластан Турсунбек деген жигит бар. Чындык деген сайттын жетекчиси. Билем. Десең ошол жигит барды дагы бизден бул жердеги ойерден отургандардан айырмаланат. Бир жумага жакын жатып, жүрүп, бүт баарын жазып келип чыгарды. Документ менен айтып атам да. Ошону өзүбүздүн жерде эле кайра өзүбүздө алмаштырып койду. Ошону чечиле элек болчу, ратификация боло элек болчу. Эмне үчүн протоколго кол коюп? Азыр сиздики атак ошондой айтып атат. Мен сизди ошого эле жооп берсиңер. Эгерде бул маселе чыкпаса, урматтуу жигиттер, бир аз маданияттуулукту үйрөнөлү. Мен силерден бир топ жашым улуу болсо керек. Анан көбүрөөктү көрсөм керек, көбүрөөктү билсем керек. Бир аз маданияттуулукка келели. Мына жерде көкүрөк кагып кыйкырып койгонуңар менен мен жасаган жумуштун бирөөнү жасай элексиңер. Ат башыдан болгон болсо, үзөң кууш кетип атат деп ат башыга барганда ошол жердеги аксакалдарым мени картошка менен, помидор менен уруп чыгышты. Акаевге каршы чыкпагыла, барып ошол жакты жерди коргой бергиле, биздин иш менен, биздин жер менен жумушуңар болбосун деп. Каркырабанчачы? Кийин ошол картошка менен ошо Ишенбай Кадырбековди, Мадумаровду, Проненкону кууп чыккандардын баардыгын аким кылып кайра көтөрүп койду. Кийин алар депутатка койду, жогорку кеңешке депутат болуп келишти. Кайра ошол маселени ратификацияга катышышты. Ошо ат башыдагы акимдер, ошо мезгилдеги куугандар. Биз тарыхты билип туруп анан кийин сүйлөшүшүбүз керек. Мындай дейт, айрыкча жаштарга кайрылат. Өзүңдөн улууларды эч качан сындаба, себеби өзүңдүн келечегиң белгисиз. Айбалаев сындап атасыз го? Эч качан сындабам. Айбалаевди сындап атсам, Айбалаев иштеп кеткенден кийин мен сындап атам. Айбалаевдин ким экендигин барып жергиликтүү элдерден сурасаңар дагы алар айтып берет. Бар суроо? Менде бар. Адахан Кимсанбаев, сиздин мына кече деги эле ушул Кыргызстанда кандайдыр бир ситуация чыкса эле, дайыма эле бийлик жаман, бийлик мындай деп дайыма баардык адамдарды, бийликтегилерди экинчи сортко чыгарып келесиз да, грубо айтканда. Деги эле Кыргызстанда акыл эстүү, өлкөнү башкарып кете турган, кармап кете турган, жол баштай ала турган сизден башка ким бар? Кимди эсептейсиз? Экинчи суроо. Сиз айтып атасыз, азыр Каркара боюнча 2 суроо беришти. Болуптур, сиз Каркара боюнча күнөөлүү эмес экенсиз. Бирок моралдык жоопкерчилигиңиз боюнча качан элден кечирим сурайсыз? Экинчиден 2010-жылдан кийин бийлик жок деп атасыз. Бийлик жок болсо, сиздерди баягы Ак үйдөн кууп чыккан 7-апрель баатырларын сиз жырткычтар деп айтканыңыз азыр интернетте жайнап жүрөт. Айтыңызчы, ал мекен шейиттеринен качан кечирим сурайсыз? Эмоцияга алдырбай, так, тура, кыска жооп алгым келет. Суроо бербеңиз мага, мен сизге суроо жооп бермейм. Ар бир адамды Аллах пейине жараша көрсөтөт. Ошол жолун бул бир. Экинчиден, карындашым ар бир айткан берген интервьюларымды кубануу менен гана басып жүрчү элем. Туура. Жок, мен бул за счет интервью эмес, сиз суроого жооп бериңизчи байке. Кийинки кездерде эмнегедир такыр мындай бир Мен сизди колдоп, дайыма колдоп жүрүүгө милдет эмесмин, ал менин позициям. Сиз суроомо жооп бербейсизби? Бербейсиң берме. Жогорку кеңештеги жасаган ар бир кыймылыма мен сыймыктанам. Мен жогорку кеңеште эмне жумуштарды жасап кеткенимди барып ошол жогорку кеңештин депутаттарынан сурасаңар, бүт баары айтып беришет. Кызматкерлерден, жөнөкөй кызматкерлерден сурасаңар, айтып берет. Бул бир. Мекен шейиттери боюнча менимче Кыргызстандагы түшүнбөгөн жалгыз калган болсоңуз керек, калгандардын баары түшүндү. Мен кимдерди эмне деп айткандыгымды элдин баары тескерисинче ошол бийликти басып алгандар 6 жылдын ичинде өздөрү бири-бирине далилдеп беришти. Кимдер экендиги. Ошол мезгилдеги бийликке келгендердин баары дээрлип тордун аркасына отуруп чыгышты.
дагы да келечекте отуруп калгандары бар. Бул бир. Өтүп кеткен кишилер менен чайкоочулук кылбагыла. Мен өтүп кеткен кишилердин аркасынан кыргыздын ыйык салты бар. Жаман айтпа дейт. Жакшы айтыш колуңдан келбесе жаман айтпа дейт. Сиз айткан. Ошон үчүн мен айтканымды уккан да эмессиң, көргөн да эмессиң, ушуну айтты деп, жазды деп жүрүп атасың да сен. Мисалы мен жыйын болуп аткан жерлерде сен катышкан эмессиң да, карындашым. Ошон үчүн мен айткан сөзүмө өзүм жооп берем дейт, бир акылман айткан экен. Бирок сен укканың эмес деп. Мен жооп бердим. Моралдык жашап аткандыгың үчүн ар бирибиздин өзүбүздүн жоопкерчилигибиз бар. Сенин да жоопкерчилигиң бар, менин да жоопкерчилигим, бул жигиттин дагы бардыгын. Сизден башка кыйын ким бар өлкөдө? Өлкөнү башкарат. 6 миллион калк бар Кыргызстанда. 6 миллион калктын ичине бийликтелер кирбейби? Уучу кур эмес. Уучу кур эмес. Мен анда мындай кылсак да, биз пайдалуу бир кеңештерди жасасак, пайдалуу сүйлөшүүлөр. Жок, сиз дайыма ошо сындап атпайсызбы бийликтечи 2010 Мен кийин сындап жок. келгенмин, сындай берем. Себеп бүгүнкү түзүлүп аткан кырдаалга силер кийин сындайсыңар. Мына Атамбаевди азыр согуп атасыңар. Мен 6 жыл айтып келдим. Бийликти сындап келдим. Азыр Сооронбайды көккө көтөрө бересиңер. Бирок 4 жылдан кийин Сооронбайды жердин жет катарына киргизип силер айтасыңар. Ал кезде мен унчукпай калам. Айырмабыз ушул гана. Мен кезинде айтам, силер артынан айтасыңар. Ушул. Баяннан эле суроосун башкача немеде берейинчи. Сиз кечээ өзүңүздүн билдирүүңүздө айттыңыз да, ушул кырдаалды болтурбай коюу үчүн же алдыда чечүү үчүн биринчи кезекте тиешелүү кызматтарга иш билген азаматтарды коюш керек депчи. Сиз өзүңүз кимди көрө аласыз? Мисалы, өкмөт башчыга же тиешелүү мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасына? Мен конкреттүү түрдө бирөөнү айткан болсом, калгандардын баары иш аятта, мен татыктуу эмесмин бул. Биз карап көрүшүбүз керек. Өзүңөр деле байкайсыңар, өзүңөр деле макул болосуңар. Бирок бүгүнкү жасап аткан кызматыңар мүмкүнчүлүк бербесе керек да ал жөнүндө айтууга. Кыргыздын залкар жигиттери, кыздары бар. Керемет азаматтары бар. Тепси темир үзө турган, кармаган жеринен суу чыгара турган азаматтар бар. Тажрыйбасы бар, мол азаматтар бар. Анан жалаң эле жанагындай сүйлөгөндө сүйлөсөмбү, же сүйлөсөм туура эмес сүйлөп коембу деген ылжырагандардан турбайт биздин эл. Биздин элибиз укмуштуу да элдер бар. Эгер менин сындаганым силерге жакпай аткан болсо, Элмирбекти дагы жектегиле. Элмирбек Иманалиевди айтыптыр, ал ыр түрүндө айтыптыр мен айтканды. Жеңиш Жумакадырды жамандагыла. Ал дагы ыр түрүндө айтыптыр, кайрылыптыр кыргыз элине. Мени сындап атканын жаман көргөн болсоңор, Калыгулоолуяны дагы сөккүлө. А киши да айткан экен. Мен айткан эле сөздөрдү алар айтып кеткен экен. Азыркы жаштар дагы айтып атат. Эгер көзүңөргө сайылып калган бир тикен катарында Модумаров гана көрүлүп аткан болсо, анда айткыла. Менден ачуу, менден каттуу Элмирбек Иманалиев менен Жеңиш Жумакадыр айтыптыр ошону. Мен ыраазымын ошол жигиттерге. Азамат, чыныгы элдин акындары, элдин үнүн угузгандар ошол. Акаевдин учурунан баштап сиз чындыгында спикер болгонго чейин, бийликке аралашканга чейин Кыргызстанда журналистердин баардыгы билет, эки эле чоң АПС киши бар болчу. Текебаев жана Мадумаров болчу. Акаевден корккон сиз экөөңүз болчу. Биз сиз менен естиңиздердин макалаларды калтырбай окуп жүрчүбүз. Биз ошол элерге бойдон сыйлайбыз сизди. Бирок бул бизде азыр болуп аткан факты боюнча болуп атат да. Азыр документация боюнча сиз саясатта жүргөндөн кийин биз канча сүйлөгөн менен ал ишке ашпайт. Биз документаль иштеш керек болуп атат. Азыр ошо документти кантип чыгара алабыз? Жолу барбы азыр ошо протоколду четке карып салууга? Же жол биз жолун айтпайсызбы? Ошо азыр ошо чек ара боюнча, сиз койгон чек ара боюнча азыр чыгып кетүүнүн жолу барбы? Жолу бар, мыйзамдуу жолу бар. Эгерде жолду айтып берсеңиз. Жолу бар, бирөө гана бар. Эгерде ошол тажик тарап өзүнүн милдеттемесин аткарбай аткан болсо, кыргыз тараптын өзүнүн түзгөн эмесин аткарбай коюп туруп жолду бууп салыш керек. Бул бир. Сок, барок деген жерлер бар. Тосуш керек ошол жерде эгер күчү болгон болсо. Эгер жигиттик позициялар болгон болсо. Кучакташып аркасынан таптап койсо эле эси олтуруп калбаш керек. Биздин дагы рычагдарыбыз бар. Биздин дагы колдон келе турган иштерибиз бар. Мына көрүп атасыздарбы ошол футбол талаасы деген жерде. Аялдар автомат менен келген аскерлерге тикеден тике каршы чыгып атат. Автоматтары менен кайрылышып чыгып атат. Күрөшүп чыгып атат. Бир азамат чыгып айтып атат. Бирме бир чыккыла деп атат. Куралы жок, бирме бир чык деп атат. Эгерде кыргыз аскери, кыргыз жетекчилиги ал жерде ошондой иштерге бара албай турган болсо, коркуп үйүндө отурган болсо, колунан келгендерге бер деп кайрылып атам. Бер колунан келгендерге. Эгерде биз бүгүнкү күндө Баткен областына ушундай түзүлгөн кырдаалга биз канча жылдан бери сунуш кылып атабыз. Өзгөчө макамы менен губернаторго бийликти бериш керек.
ички иштер башкармалыгын, чек ара кызматынын жетекчилигин, бүтүндөй күч структураларын өзү кызматка коюп, өзү кызматтан ала турган ыйгарым укукту бериш керек ушуларга. Биз эки областта, тияктан Тажикстан тарап, биз тосолу. Тажикстан тарап чыксын, эки ортодо согуш чыгып кетип кала турган болсо, ошондо кырдаал болуп, токтотууга мүмкүн болбой калган шартта. Ошондой согуш чыгып кетпесин деп биз ошондой протокол. Документалдуу азыр мыйзамдуу жагын айтсаңыз, эгерде сиз айткандай кооптуураак болот, чындыгында Алар аябай көп кан төгүлүп, эки тарапта согуш болуп кетет. А башка жолу кайсы? Башка жол анткени ошол документти кабыл алгандан кийин сиз өзүңүз айтып барсызбы, ратификациядан өткөн жок деп. Сен менин Ошол жолдор барбы мыйзам? досуң барбы? Досуң барбы? Досуң менен бир келишимге келесиң. Эгер досуң ошол келишимди аткарбай койсо эмне кыласың? Сен дагы өзүң чараңды колдоносуңбу? Колдоносуңбу? Алар мыйзам чегинде колдонбой аткан болсо, сен дагы мыйзам чегинде колдонбойсуң да, туура. Эгерде ушул ишти Өзбекстанга же болбосо башка мамлекетке жасаса, көрсөтүп коет эле көрө турган жеринде. Биздин бийликтин алсыздыгы деп атам, сабатсыздыгы, жылмайып койсо досум деп, карап койсо сүйдү деп жүргөн азаматтарды айтып атам. Жа $1 Чоң $1 жигит. берип атпайбы алар? Биз дагы суроо берели эми? Азыр ошо $1-чы? Интервью алып аткан жоксуз? Мамлекет казынага кылып салдыңызбы же ошо $1 эмне болгондур? Өтө кызык болгон. Эми түшүндүм мен сени. Сага жооптун кереги жок экен, балам. Жооптун кереги жок экен. Жооптун. Өзүң айтып атпайсыңбы? Мен окудум символический деп. Символика деген эмне? Газды деле ошентип сатпады эле $1. $1. Бул деген Мен мага келип эле ырылдабастан айтпайсың. символикалык деп атпайбы? Жолун чечсек деп атам да, жолу сиз ошо Атаханага мен суроо берейин. Мен чечишти көрсөтүп коем. Же болбосо ким кызыккан болсо мени менен барабы ошол жерге? Барбасыңбы? Барбасыңбы? барасыз. Мындай эле деп коесуң. Айтып эле коесуң. Айланайын. Телефон барабыз. Болду. Мен бара турган болсом мен силерди алып алам. Суроо берейин. Сиз азыр мына ат башчылык жигитти айтып кеттиңиз го, жанагы биз барганда аксакалдар кеткиле өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла деп айтты дедиңиз го. Ушундай эле көрүнүш, ушундай эле аксакалдардын ушундай эмнеге келдиңер, эмне өзүңөрдүн жумушуңарды жасагыла деп мындай тең эбестик кылган мамилени дагы сиз ушул Баткенден байкадыңызбы? Жок. Мен байкадым да, себеби дегенде өткөндө Баткенге барганда Аксайга жетпей калып, ошондо деген ыйлаган инелерди көрүп туруп, анан кийин кайра мен сөзсүз барып Аксайга жетишим керек деп кайра барсам, мага интервью бербей коюшту да. Эмнеге бербейсиңер силер? Түз эфирге ошондо тарта албай калдым, келбей калдым, ошондо жете албай калдым силерге. Азыр мен сөзүмө туруп келдим, мен бергиле десем, жок. Биз деген сүйлөп эле коелу, эми азыр тынчып калбады, эми президенттер келип кетпеди дегенден кийин дагы 24-түндө Кадамжайдын марказ Лейлектин арка айылдарында жаңжал чыкты, а эми кече болсо Максатта жаңжал чыкты да. Эми мүмкүн элдин өзүндөдүр ошол нерсе. Себеби дегенде эл деген барсам интервью берип бардыгы качты, а бирок баягы бир 4-5 өйлө бар экен, алар дайыма интервью берет экен, коркпойт экен, жанагы айыл өкмөттөрдөн да коркпойт экен, бирок ошолор деген жанагы биздин вице-премьер Разаковдун списогунда бар экен. Мен келип Разаковдон интервью алганда айтты, сиз кимден интервью алгансыз, менде полный список бар деди. Разаковдун жүргөн турганы мына журналисттер айтып атасыңар, жазып атпайбы. Жазып атса Тажикстандын массалык маалымат каражаттары эмнелерди жазбады Разаков жөнүндө. Эмне үчүн иликтебейсиңер? Эртең кеткенден кийин кыйкырып чыгасыңар. Көрсө, моундай турбайбы, тигиндей турбайбы. Мен ошон үчүн айтам, башыңарга айбалтаны кармап турса дагы чындыкты айтып кете бергиле. Армансыз кетесиңер. Бул бир. Экинчиден, бүтүндөй мамлекеттик машинанын каршысы алып койсо дагы ошого туруштук берген, мен берем туруштук. Силер сыяктуу бир 15-тен, 20-дан, 30-дан азыр бар. Ак үйдүн подвалында отурган 15-и. Уламдан улам жазып аткандар. Мени кызыктырбайт алардын жазганы. Мага мамлекет айтпаңыз да, биз андай мамлекет эмес, тарыхтын алдында. Мына сиз айтып аткан маселе баарын коркутуп койгон. Баарын ошондой кылып тизмеге алып алдым деп айтып аткандары. Мына ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары келсе да алардын үйүнө чейин барып, туугандарына чейин барып, ата-энелерине чейин барып коркутуп, ал эмес балдарыны мектептен чыгарып жиберүү жөнүндө коркутушат. Мына ошол арам бийлик деп айтам мен. 1000 жолу кыйкырам, арам бийлик. Өз элине өзү күрөздүк кылып көрсөтүп аткандыгы бул айбандык бул. Мына ошол эмне үчүн күйөөң мынтип айтат, эмне үчүн балаң мынтип айтып атат, токтотуп койбойсуңбу, эпке салып койбойсуңбу деп үйүнө чейин кирип баргандарын айтып атам. Менин кабарым бар. Кече муну Баткенге барып, ел менен жолугушуп өткөрөбүз, Испанага барып жолугушуп өткөрөбүз дегенде калтырап титирет, милисанын баарын тизип коюп, шахмат ойноттуруп койгон эмне үчүн? Эмне үчүн? Ошол Мадумаров келип, чындыкты элге жеткирип койбосун деген үчүн. Бул бир.
Тажикстандын бир батальону кирип келгенден да катуураак коркот Мадумаровдун Исфанага барганына. Себеп чындыкты элге айтып коет деп коркот. Мына ошол өкмөттүн аппараты, өкмөттүн жетекчилигинен бир топ, президенттин аппаратынан бир топ түзүлгөн Атайын Баткен багыты боюнча. Мадумаровду каралоо боюнча 2 топ түзүлгөн. Мына ошол жердеги иштеп аткан азаматтар баары эле ошондой арасында барбы деп атпайсыңар? Бар. Ошол азаматтар айтып турат бизге. Маалымат берет. Мен өткөндө билдирүүмдө айттым. Бири өкмөттүн башчысынын орун басары катарында жетекчилик кылып атат ошол топко. По дискредитация деген программа бар. Мадумаровду каралоо жана күнөөлөө боюнча өзүнчө программа кабыл алышкан. Бирок бул күндөр өтөт. Бул өтөт. Ар биринин жүзү чыгат. Эртең көрөсүздөр. Ушул топту жетектеп аткан бир азаматты нукра элдин душманы болгон турбай кокуй деп кыйкырган күндөр келет аскал. Демек келечекте өзүңүздү баатыр элестетесиз. Элдин баатыры. Агай, мен экинчи суроомду берип алайын да. 16 күнү ошол Максат айылында ок атылды. 16 күнү кечки саат 7-ден 7:40 чамасында ок атылды. Мага кечки саат 9:00 жанагы Тажикстандын желеги менен согуш техникасы танкалардын өтүп атканын ошо кечки саат 9:00 16 күн жөнөттү. Бирок мага айтты ошо жөнөткөн адам мага 15 күнү түштөн кийин келди деди. Кечки саат 5:00 келди деди. Бул видео деди. 15 күнү келди. Мен сизге бүгүн жөнөтүп атам, кечинде деди. Ошондо 16 күнү ок чыгып аткан болсо, Тажикстандын согуш техникасы 15 күнү келген болсо, бул алдын ала даярдалган провокация деп мен эметип атам да, ойлоп атам да, сиздин оюңуз. Бул сиздин оюңузга мен кошулам. Себеп баягы биз Баткенде, анан Исфанада жолугабыз деп, эл менен жолугабыз деп барганда бизге ушундай маалымат келген. Мен эмне үчүн Баткенден кайрылдым? Адахан Кимсанбаевич ушундай бир провокациялык иштерди аябай катуу уюштуруп атат. Бул иш биз жыйын өткөргөндөн кийин чыгыш керек эле дагы. Андан кийин эмне кылыш керек эле? Элди козутуп, Мадумаров ушул жагдайга алып келди деп кыйкырып чыгыш керек эле. Эки элди уруштурду деп. Эки элди уруштурду деп. Ошого себеп болду деп. Ошол провокациялык ишке ашпай калганды мен Баткенден кайрылып жибергенден кийин ишке ашпай калды дагы. Бирок механизм кеткен дагы токтото албай эртеси күнү чыгып кетти да. Токтото албай калыш. Ошондо тажик тарап бир тараптуу айтып чыкты. Бул провокациялык иштин баарын кыргыз тарап уюштурду деп. Жарыялашты, расмий түрдө жарыялашты. Эгер андай эмес болгон болсо, Тышкы иштер министрлиги нота бериш керек. Бериптир. Жок, кечек эмес. Мен башкача мурункусунда бере алган эмес. Эмне үчүн? Себеп биз Исфанада жолугушуп өткөргөндөн кийин бир 4-5 сааттан кийин ушул иш чыгыш керек. Ат башыдан болсом, могул жигит дагы ат башыда Акталадан болот. Мына Азамат деген барып келди менен чогуу. Мына ошонун баарын өзүнүн көзү менен көрүп келди. Ошон үчүн жалган менен чындын айырмасы канча дегенде 4 келди. Бирин кулагың менен угасың, бирин көзүң менен көрөсүң. Жигиттер, мен силерди күнөөлөбөйм. Барып көзүңөр менен көрүп келгенден кийин аалам өзгөрөт. Башкача болот. Агай, ушул суроого улайчы, ошол 16 күнү ок атылып атат, ошол эле күнү мисалы үчүн саат 7-де ок атылып атса, Максатта Лейлекте, Баткенден Аксайга бурула турган жолдо көпүрө бар, Кыргыздын көпүрөсү, жаңгырылган көпүрө, билесиз да. Ошол көпүрөгө неме менен КамАЗ менен, шагыл менен таш төгүп, ошол жерде тажиктер өздөрүнө пост кураттыр да. Ошондо болот, мындай болот да, 16 күнү Максатта ок чыгып атылып атат. Ошол эле күнү, ошол эле саатта Баткенде Аксайда КамАЗ алып келип шагыл төгүп атышат да, таш төгүп атат. Булар деген ушул эки тараптан бир маалда сүйлөшүлүп, өздөрүнүн жумуштарын жасап атат, кадимкидей, кың дебей. Бул деген нерсе ошол буга чейинки жанагы президенттер жолукканда сүйлөшүлгөндүн жыйынтыгы деп мен күмөнсөнүп атам да. Мен ошону бир нерселерге уруксат берилип койгонбу? Менин күмөнүм аябай чоң. Бүгүн 10 жыл баштагы бир кагазга кайра үңлөп өрбөстөн ошол президенттер эмнеге кол койду? Кандай документтерге кол койду? Аксыдагы үңкүртөө боюнча маселе кандай чечилди? Мына ушуну карап көрсөңөр жакшы болмокдо, журналисттер. Мен дагы ушуга аябай кызыкканмын. Экинчиден, балени бүткөндөн кийин биз талдап атабыз да, буга эмне себеп болду деп. Мына бийликти жакшы көргөндөр үчүн айтайын. Бийликти коргогондор үчүн айтайын. Бул менин маалыматым эмес. Мына статистикалык
комитеттин башчысы бар экен. 2016 жылы 1.557.000 киши кедей деп табылыпты Кыргызстанда. Галина Самохлеб говорит, она не политик, она не член нашей партии. В 2016 году в Кыргызстане жили за чертой бедности 1 557 000 человек. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая отделом статистики домашних хозяйств Национального статистического комитета Галина Самохлеб. Для расчета стоимостной величины за чертой бедности в 2016 году определили. Эгерде ар бир киши бир жылда тапкан кирешеси 31.151 сомго жетпесе, келей деп эсептелинет. Эми акыл калчайлы. Ар бириңиздердин тууганыңызда кайда жашайт. Эгерде 5 кишиден турган үй болсо, ал жок дегенде бир жылда 160.000 киреше табыш керек. Таба ошону. Демек Кыргызстандын дээрлик теңинен көбү кедей деп айтсак болот. Мына ошол кедейликтин айынан ошол максатка окшогон жанагы чыр-чыгып аткан райондордон кыргыздар дүңүнөн кетип баратат. Ал боюнча да азыр мисалымды айтып берет. Бизде Кыргызстанга чегара ачылгандан бери бир жылдын ичинде 225.000 Өзбекстандын жараны кирди. 225.000. Мен өткөндө 60.000ден ашып Кытай жүрөт десем, өлкөнүн жетекчисимин деп жүргөн жигит чыгып айтты, мен көргөн эмесмин аны. Биз эсептеп көрдүк, 6 эле киши бар экен деп. Ал анекдотта болуп жүрдү. Мен муну кайдан айтып атам? 225.000 өзбек жараны Кыргызстанга киргендиги боюнча анализ и комментарий деген сайттан Акипресс басып чыкты. Бул жерде эгерде Кыргызстандын статистика комитетин айтсаңа ишенбөөчүлүк жаратсак болот эле. Бул жердеги маалыматты Өзбекстан тарап берип атат. Ошондо чегара ачылганда мен айттым эле. Калпагыңды көккө ыргытканды токтотуп тур. Чегара ачылгандан сен бир тыйын пайда таппайсың. Тескерисинче зыян табасың деп айткан. Ошондо деле катышып отургансыңар ушул жерде. Гейлериңе, кызыкканыңар. Ошондо да айткансыңар. Чегараны ачып атса дагы жакпай ата алмадым деп сизге деп. Чегара ачкандан эмне пайда табасың сен? Дыйкан чарбаң жокко чыкты. Күнөсканаларды кургандардын баары чыгаша тартты. Кыргызстанда тикмечилик менен алек болуп аткан кыз келиндердин баары жумушсуз калды. Кыргызстанда бизнес токтоду. Эмне үчүн? Сен ошол кошуна мамлекет чегара ачылгандан кийин бүт бардык базарды ээлеп. Арзан баа менен. Биздикилер бадыраңды ошол мезгилде 80 сомдон сатып атса, Өзбекстандан 30 сомдон алып келип таштап койду. Быйыл 20 сомдон да калып атабыз, азыр деле 35 сом. Ким дыйканчылык менен алек болот? Натыйжада мына ошол Өзбекстан тараптан берилген маалымат. За первые 5 месяцев этого года импорт из Узбекистана вырос на 23%. Демек, Өзбекстандан бизге кирген товардын баасы 79 миллион болду 5 айдын ичинде. 79 миллион доллар. А Кыргызстандан сыртка чыккан товар 55 миллионго кыскарды. Кайда чыгат эле бул 55 миллион товар? Россияга кетет эле. Эмне менен кетет эле? Мектеп окуучулар үчүн кийим болуп кетет эле. Ал азыр кимдики кетип атат? Өзбекстандыкы кетип атат. Эмне пайда таптың кыргыз? Бир нерсени ойлонбойлу, акыл жүгүртпөйлү. Баары ушуну айтып кой, баары ушуну деп кой десе эле келип ырылдаша берген токтотпойлу. Бул маалымат ошондой. Биринчиден, экинчиден Өзбекстандан келген жашылча жер жемиштердин кесепетинен Чүй тегерегиндеги, Оштун тегерегиндеги бүтүндөй күнөсканалардын баары жокко чыгат. Эмнеге? Бир күнөскананы 200 000 доллардан курган болсо, анын акчасын кайтарылбагандыгы үчүн канча кыргыз үй бүлөлөрү банкротко учурат. Натыйжада, эгерде биз Өзбекстан тараптан бир жылдын ичинде по данным, по официальным данным Госкомитета статистики Узбекистана, я подчеркиваю, Статкомитет Узбекистана на постоянное место жительства Кыргызстана, тюрюктүү жашагандар.
Өзбекстан менен Казакстан чыгып кеткен тоогунун дагы эсебин алат, билип койгула. Тооктун дагы эсебин алат. Кыргыздын бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрүнөн сурасаң канча элим бар десе билбейт. Bir жылдын ичинде канча келин төрөдү десең билбейт. Канча киши дүйнө менен кош айтышты деп сурасаң билбейт. Өзбекстан бир тоого чыгып кетсе да билет. Мына ошол расмий бийлиги айтып атат. Кыргызстанга түбөлүктүү жашоого 225.871 жаран чыгып кетип Кыргызстандан орун алды деп атат. Азаматтар, ой жүгүртөлү. Бул деген биздин Бишкекте 1-май районунда канча калк жашайт? 250.000 калк жашайт. Демек, bir жылда Бишкек шаарынын 1-май районунун халкы келип жайгашты деген сөз. Дагы бир район пайда болду деген Bir район пайда болду деген сөз. Көбүнесе Өзбекстандык кыргыздар бирок паспорт алдын ала аракет кылып аткан. Аман болайын. Өзбектер эле? Аман бол. Өзбекстан кыргыздар. Экинчиден, башкача айтканда, биздин ушул 1 жылдын ичинде Кыргызстанда жумушка орношкон Өзбекстандын жарандарынын саны 200.000 болду деп Өзбекстандын расмий бийлиги жарыялап атат. Маалымат берип атат. Расмий бийлик бул, азаматтар. Бул деген сөз баланчы ушундай жерде айтып койчу деп жиберген нерсе эмес. Расмий бийлик. Эгерде ушул жерде бир сан туура эмес болгон болсо, Мирзиёев булардын башына алат. Ал жерде тартип бар мамлекет. Бул расмий жарыялоо. Адаханага бул деген жанагы кечирип коңуз, бул бизнеста жанагы кылмыш кылгандар дагы бар да. Алардын арасында кылмышкерлер дагы бар да. Эми кыргыз азаматтар, моундай кылган Баткен областы боюнча. Баткен областы боюнча биздин Кыргызстанда канча киши чыгып кетти 1 жылдын ичинде? Башкалар чыкпады. 1 жылдын ичинде канча киши чыгып кетти? Кылмышкердин эсебин билем. Бияка келип кылмыш кылат. Российская Федерация дает по неофициальным данным, Российская Федерация работает до 1 миллиона жителей Кыргызстана. Бұл Россия мамлекетинин берген маалыматы. А Кыргызстан берип атат 600.000 киши деп берип атат. Эми мен сиздерге айтып коеюн. Бул жерде дагы ким жарыя кылып атат? Караңыздар, Российская Федерация заявляет, по данным за 2016 год количество денежных переводов Кыргызстанга которулган акчалар 1,5 эсе өстү деп атат. Муну Жээнбеков өтө чоң жеңиш катарында көрсөтүп атат. Байкабайлыбы? Демек биздин ички дүң продукциябыздын 30%-ын ошол сыртта кирин сорып жүргөндөр берип атат. 30%-ын. Бул катастрофический деген, критический жерге келген. Ал эми мамлекеттик ишканалардан түшкөн пайданын 95%-ын сыртта жүргөндөр берип атат. Россияда жүргөндөр. Экспорттан түшкөн акчанын 150%-ын берип атат. Мына Замога сайты басып чыкты, Россия тарабынан берилген маалыматтар боюнча 50.000 киши 4 айдын ичинде чыгып кетти. Мен кече Россияда болуп келдим. Биздин баленин баардыгы ошол кыргыз жигиттери менен отурганда айтып атат. Мен акчамды топтодум эле, бардым эле, Бишкекке барып бир киши бильярд ойноп турган жер ачсам, карасы келди, кызылы келди, салыкчысы келди, өрт өчүргүчү келди, санэпидстанциясы келди, башкасы келди, анан үстүнө момчадан төктү, анан акимге ай сайын ушунча берип туруш керек экен. Мен $70.000 салып, 4 айдын ичинде 15.000 араң чыгарып алып, калганын жокко чыгарып, кайра качып келдим деп. Муну укпай атасыңар силер. Муну укпай атасыңар, же билбей атасыңар. Мончо салып койсоң дагы езип жиберет экен, биз кеттик деди кайрадан. Кыргызстан боюнча былтыркы чыгып кеткендердин саны. Эмне үчүн ушундай чатак чыгып атат Баткенде? Негизинен эл жер караксыз калып калгандан чыгып кетип атат. Эл чыгып кеткенден кийин ал жерде эч нерсе калбай атат. Ошондуктан Баткен областы 1-чи орунда турат экен, сыртка чыгып кеткендердин саны боюнча 59% экен. 222.000 кыргыз жараны чыгып кетти жыл башынан бери. Демек биздин Бишкек шаарынын 1-май району толугу менен чыгып кетти Бишкек. Мына баленин баары каякта жатат. Мына ушундай нерселерден көңүлдү башка жакка буруш үчүн ар кандай нерселерди чыгарып, провокацияларды жасап,
80'ge çıkkan kişilerdi sayratıp, jap-jаш eşlisini düşünmegen jigit kыздарды kayratıp, Kırgız hükümeti, Kırgız biyligi ушунун менен окат кылып. Кайраштырып, себеп башка жака көңүлдү буруп кеткен аябай болду. Агай суроо берейинби? Эл үчүн башка эле сүйлөшүңүз да. Агай суроо берейинби? Берсин, отурсаңыз башка эле сүйлөшүн. Самайш ушу чегада кырдаал боюнча көп саясатчылар башын кумга катып жаткан учурда сизди түшүндүрүп маалымат жыйнап көрүп ачыктык кылып жаткан батыл адам катары баалап рахмат айтабыз. Бирок ошол учурда сиз 2005-жылы вице-премьер, 2006-2007-2009 жогорку кызматтарда жогорку кеңештин төрагасы, коопсуздук кеңешинин катчысы, улуттук идеологияны тейлеген мамлекеттик катчы деген кызматтарда турдуңуз. Ошол учурларда сиздин чечип коюу мүмкүнчүлүгүңүз жок болду беле? Ал эми азыр болсо айтып жатасыз, ушу мага бергиле, мен чечем деген тариздечи. Бирок бийлик колуңузда турганда сиз эмне үчүн ошондо батыл адамдарга барып ушундай көрөгөчтүк кылып, көсөмдүк кылып, чечендик кылып ошол учурда маселени чечип койгон эмессиз? Анда баягы бийлик колдон кеткенден кийин, кызматтан түшкөнүңүздөн кийин Кыргыздын макал бар эмеспи, жоо кеткен соң кылычыңды ташка чаап дегенчи, сиздики ушундай катары баланс болбойбу? Мен канча жыл иштеп бермен? Мамлекеттик катчы болуп. 2005 вице-премьерликте турдуңуз, 2006-2007 Азыр мында иним атын ким? Амантур. Амантур. Жакшы атым бар экен. Мен мамлекеттик катчы болуп 1 жыл турдум. Бүтүндөй 2 жыл бир тизгинди колуна кармаган утурумдукчулар 10 жылдан бери чече албайт да, модумар 1 жылда чечип койгон. Карагылачы. Рахмат. Тескерисинче биз ошол жерде, ошол мезгилдеги чечкен маселени ачмалтайын чыгарышып атпайбы. Биз ар бир кызматтын аткара турган милдети бар. Мамлекеттик катчы чегераны чечпейт. Жок, коопсуздук кеңешинин катчысы, мен жөн гана санап өттүм аны. Коопсуздук кеңешинин катчысы, коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү маселени кабыл алат. Коопсуздук кеңешинин төрагасы президент болуп эсептелинет. Коопсуздук кеңешинин чечими милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш эмес. Коопсуздук кеңешинин чечими катчысынын чечими. Бул сунуш катары берилет. Мына силер сунуш берип атпайсыңарбы? Күндө өкмөткө, жогорку кеңешке кабыл алып атабы? Кабыл алып атабы? Албайт да. Мен ошо силердин бириңер катарында кызмат кылдым. Биздин Кыргызстанда маселени чечиш үчүн, бирөөнү камаш үчүн, бирөөнү түрмөдөн чыгарыш үчүн президент гана чечет, сот чечпейт. Жандай эмес. Ошондойбу? А эгер Мадумаров президент болуп 1 ай иштегенде, 1 айдын ичинде эмне жумуш бүтүрдүңүз десеңер айтып берет. Эми сөзсүз эле президент эмес, өлкөдөгү 3 адамдын бири болуп, жогорку кеңеш төрагасы катары турдуңуз. Ошол учурда да сиздин ырчактарыңыз бар эле да. Жогорку кеңеш Эмнеге пайдаланган жоксуңар? Жогорку кеңештин төрагасы катарында 5 ай иштедим. Нени? Түз эфирде отурам. Кантип Мына ушундай жагдай. Кээ бир азаматтар айтты да, эгерде мен президент болуп калсам, бир кишинин тизесин кучактасам дагы ушул маселелерди чечем деп. 6 жыл отурду. Тизесин эмес. Бир маселени, бир ташты бир ордунан да козгой алган жок. Мен президент болуп калсам, ишенип койгула мага деп келген кишиге 2 жыл болду. Кыргызстан кайда баратканын айтканга 2 орус сөз да айтты. Ана Мадумаровдон сурай бересиңер, ушу президент боло элекмин мен. Болгондон кийин сурайсыңар. Сөзсүз эле болуу кажет эмес да. Азамат катары, жигит катары, учурда жогорку кызматта турдуңуз, бир аракет кылып чечип койгонго мүмкүнчүлүгүңүз болду беле? Эгер болгон болсо, эмне үчүн азыр ушундай ызы чуулар болуп жатат? Бул ызы чуу Советтер Союзунун мезгилинде дагы болгон. Бул ызы чуу Абсамат Масалиш менен Тажикстандын биринчи катчысы Махкамовдун кезинде дагы Гетмен менен согушкан. Бул ызы чуу мен кеткенден кийин да болот. Бул ызы чуу балам сен кеткенден кийин да болот, сенин балдарың кеткенден кийин да болот. Бул ызы чуу адам жаралгандан башталган. Бул ызы чуу адам кеткенге чейин болот. Сиз президент болсоңуз деле болот экен да. Боло берет. Бул эгерде эки тараптуу болуп бир келишимге келе албасам, бул ызы чуу боло берет. Анда да бир суроо, эгер боло берген ызы чуудан ушундай саясий упай топтоонун эмне кажети бар? Маалымат жыйын өткөрүп боло бере турган нерсе экен да булчу. Сиз келсеңиз деле, сизден башкасы келсе деле анан ушул жерден бийликти күнөөлөөнүн өзү канчалык логикага туура келет? Боло бере турган нерсе үчүн. Моралдык жактан Жигиттер, мына Россия менен Япониянын ортосундагы ызы чуу
80 жылдан бері келеді. 80 жылдан бері келеді. Кыргызстан айларлагай. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда ызычу 28 жылдан бері келеді. Бул ызычу 36 жылда болгон. Бул ызычу 57 жылда болгон. 90 жылда болгон. 90 жылда болду, 2005 жылда. Бул ызычу болот. Бул ызычууну качан кандай кылып токтотот? Мамлекетте ээси пайда болгондо, жетекчи пайда болгондо. Мына ушул нерселерге эгерде сен айтып атпайсыңбы, ошол маселени сен балалуу болушуң үчүн үйлөнүшүң керек, туурабы? Жөнүндө балалуу боло бербейсиң. Как запись? Как запись? Сен үй куруш үчүн сенин колуңда материал болуш керек. Жөнүндө жатып алып тура бербейсиңби? Ошол суроону мага берип атпайсыңбы? Ошону чечип койсоңуз болбойбу? Эгер менин каалоом боло турган болсо, мен депутат болуп албайбы? Эгер менин каалоом болсо, мен президент болуп албайбы? Эгер менин каалоом болсо, Кыргызстандын карызын төгүп салбайбы? Эгер менин каалоом болсо, 1 миллион сыртта жүргөн кыргызды бир күндө көчүрүп келип албайбы? Мында ойлонуп суроо береличи жигиттер. Азыр сизден Активисты и общественные деятели очень часто связывают ваше имя с конфликтами, которые происходят на границе, такие как бывший губернатор Кавказской области Айбалаев. Что вы на это скажете? Только что ответил на этот вопрос. Да. Адаханага жалпычы буга чейин ушул бийликте жүргөн, депутат болуп жүргөн, түрдүү кызматтарда иштеген адам катары, кыргыздын патриоту катары, эл көпчүлүк эл ишенген адам катары сиз ушул чек ара маселесин чечүү жолун кандай көрөсүз? Кантип чечсе болот ушул маселени? Мен Имамали Шарипович менен 1-2 жолу жолуккан киши катары, Тажикстандын жүргүзүп аткан саясатын билген киши катары. Биз кезинде аябай катуу чырылдаганбыз. Ушул мезгилден пайдаланып чек араны чечип алышыбыз керек депчи. Бирок тилекке каршы, кандай силер мектепте окуп аткан болсоңор керек эле азыркы жигиттер. Чек араны чечип алуу жолу бизге аябай ыңгайлуу мезгилдерде бул 96, 97, 98 жылдары. Ошондо Тажикстан жападан жалгыз Кыргызстанга сыйынып, жалгыз кыргыздар бар экен биз аман калдык деп бизге сыйынып турган мезгилде. Мен ошол кезде дагы жогоркудан сүйлөгөндө, могу жигиттер азыр жаман көрүп атканда ошол кезде дагы жаман көрүшпөт. Эртең курсак тойгондо бизге сес көрсөтөр күндөрү дагы алыс эмес деп айтып койду. Мына ошол мезгилде чек араны чечип алыш керек. Тилекке каршы бийликти жамандай бересиз деп айтасыңар. Сабатсыз, мамлекеттик саясат жүргүзүүнү билбеген, мамлекеттик административдик иштерден таптакыр сабаты жок киши президент болуп калган кесепетинен бизге караганда сабаттуураак, тажрыйбасы мол. Өзбекстанды Каримов аябай тажрыйбасы мол киши. Тажикстанды жетекчилер, Казакстанды ошондой жетекчилер башкарган кесепетинен биздин окумуштууну алдап кетишкен. Баленин баары, балекеттин баары Нукус келишиминде башталган. Нукус келишимине кол коюп койгон. Эгерде бүгүн чечүүнүн жолу барбы деп атасыздар? Бар. Эгерде бизде тарыхый документтер бар. Союздун мезгилинде кандай чарба жүргүзүү чек арасында болгон болсо, административдик чек аралар, ошол мезгилде калуусу керек деген келишимге кол коюлган кагаз бар. Мана ошол кагазда туура туруп, бекем туруп, Мадумаров койгон 1000 протокол бар. Акаев койгон 15 протокол бар. Бакиев койгон 20 000 протокол бар. Кайсы протокол болсо дагы ошол союз тарап аткандагы келишимге таянып туруп маселени чечсе болот. Ал үчүн эмне керек? Каруу керек. Ал үчүн күч керек. Ал үчүн мамлекеттин күчтүү бир кандайдыр бир кароосу керек. Мына көрүп атасыңарбы, биздин аялдар, ошол аялдарга 1000 жолу рахмат. Биздин жигиттер колдорунда эч нерсе жок, ошол чек арада турат. Бизге окшоп могул жерде отуруп алып, акыл сынын аткан жок. Адаханага ушул мен өзүмдүн суроомду улай кетейинчи, жанагы эме боюнчачы. Ошол чек ара маселеси боюнча мен көп эле эмелерди, иликтөөлөрдү жасадым да. Ошол иликтөөлөрдө баягы ар бир тарап, өзбек тарап, кыргыз тарап, тажик тарап ар кимиси өзүнүн картасын көрсөтөт. 28, 54, 98, 94-жылкы карталарды көрсөтөт да, жок биздики туура деп талашып атпайбы? Ошолордун баарын жокко чыгарып туруп, жок андай эмес, мындай деген документ барбы? Союздук ошо эң соңку келишим да. Административдик келишим кандай турган болсо, бүгүнкү күндө
ошол бойдон калсын деген келишимге кол коюлган да союз тарап атканда. Мына ошол документке басым жасаш керек. Ошол документке басым жасаганда чарга жүргүзүп атканда бирөөгө утулат, бирөө утат. Мына Казакстан аябай бекем турганынын натыйжасында Байконурду өзүндө алып калды. Байконурга азыр жыл сайын Россия ижара төлөйт. Союздун мезгилинде кайсыл техника каерде болгон болсо ошо өзүндө калсын деген чечим бар. Ошонун натыйжасында бизде калган самолеттордун баары кетти, вертолеттордун баары кетти. Ошондо да азыркылай болуп, Мадумаровду жарга такап алгандай болуп, биз айтсак ошондой такап келген, Асалиевди да такап келген, Усубалиевди да такап келген. Себеп бийлик башка туура эмес жолду көрсөтүп койсо, ошол жака чуулдап кетип. Бүгүн жагдай ушундай болуп атат да. Баягы Апендин окуясында. Мына көптөгөн балдарды мондай кылып алдаш үчүн айтты да, могул жерде бекер бирдеме таратып атып берсе, баары чуулдап кетип калса, бийлик аркасынан чукуп атат, чын эле окшойт депчи. Мына ошондой жагдайга келип калды. Жигиттер, кыздар, азыр биз сыйлайлы, мен эмес, могул аркада турат, кол көтөрүп. Экиде үчтөн бери балганбыз. Бериңиз. Кыскасы. Лейлек менен достук айын тургуну го, ошол атышкан жердеги кошуна. Менин ушул болгон окуядан, ушул Тажикстан менен биз тыгыз келечекти кылып бир учурда бир маселе ушул жерде эки жактан болуп кетти. Баткен районунда, Лейлек районунда. Бул маселе Баткен облусунун ортосунда Орух деген анклав так ортосунда, башкача айтканда ходовой жерде, суунун жээгинде. Ошол жерге Тажикстан кирип чыгыш үчүн же коридор ачыш үчүн ушундай нерселерди уюштуруп жатат. Бул анык. Биз Лейлек району эли болсо, ал жак тоонун ортосунда, биз болсо Чарков деп коет. Чарков деген жактан Лейлекти Лейлек өтүш үчүн Тажикстан жерин кесип өтөбүз. 270 ошол сиздер койгон келишим боюнча. Бул маселе тажиктер тигил жака кеңири кирип чыгыш үчүн бизге ошол жерде ошол уруксат берген, электр энергиясын алып өтүш үчүн да уруксат берген. Бизден ычардыбыз, алар электр энергия плюс жол менен өтөт. Биз Лейлектин эли бир эле ошол жерди кесип өтөбүз. Ал тажиктин жери болгон. Мындай кесип өтөбүз. Ошол жерде эми алардын кыскан себеби бул жерге коридор ачпай же бул геополитика деби телдуракка таласакка деп ушундай политика жүрүп жатат. Менин сунушум или көз карашым аркы жакта Тажикстандын Хучан, Гафуров, Чкалский, Кайракун деген 4 шаар бар. Мегаполис, чоң шаарлар. Эбегейсиз. Ошол шаарлар, ошол жаңагы максат деген атыш болгон жердин жанында Козбагылан деген кыргыздын суусу бар. Ошол жактан бир 500-дүкпү, 600-дүкпү суу менен турба кетет. Суу кетет. Ошол суу менен 4-5 шаар суу ичет. Эгерде биз ошол сууну тосуп кое турган болсок, маселе чечилип калабы же болбосо пелоралык нормаларга туура келбейби? Кандай кылсак болот? Бирок эгер муну тосо турган болсок, Имамали Рахмон Бишкекке өзү келет да. Атын ким? Атын ким? Кесири. Кым госпиталь. Азамат жигит. Ошону кандай эл аралык нормаларга туура келбей биз мыйзам бузуп коебузбу же болобу? Мыйзамды кыргыздын пең маңдайына жазган эмес. Мыйзамды кыргыз эле кармап калбайт. Мына эң туура үмүт, баракелди азамат. Азамат, мына ошол президент менен өкмөттүн нээси жетпей аткан нерсени айтып атасың да сен. Токтоп турат. Мына ушуну мен эмне үчүн айтып атам? Мыкты, каккан, казыкты жерге киргизе турган азамат келгенде ушул маселе чечилет деп айтып атканын жөнү ошол. Бул бир. Экинчиден дипломатиялык сөз деген бар. Силер айтсаңар болот. Мадумаров партиянын төрагасы катарында же болбосо баягы жетекчи, экс жетекчи катарында айтса, аябагандай каттуу чууга учурап кетет. Бул караңыз. Украина менен Россия кызыкчылыгы дал келбей калганда газын токтотуп атабы? Токтотуп атат. Украина бүгүнкү күндө ошол эле Россиянын газын айландырып келип, Норвегия аркылуу алып атат. Эгерде кыргыздын маңдайына ошол мүмкүнчүлүктөрдү жазып койгон болсо, биздин бале кыргыз милицияларында бале. Эмнеге? Алар жолду тосуп койгон болсо, биз ызылдап жетип барабыз. А эгер бизден 4 бала чыгып жолду тосуп койгон болсо, жолду тоскондугу үчүн административдик жаза. Айбан болдук да биз. Биз өз кызыкчылыгыбызды, өзүбүздүн элибизге өзүбүз кордук көрсөткөн бийлик болдук да. Азыр айтып атпайбы?
көздөр оодарылып кетип барат да, бийликти неге жамандайсыз деп. Чоң атаң болсо дагы айтам мен ошол бийлигин. Чоң атам эмес, чоң энең болсо дагы айтам. Бул бийлик элге пайда алып келүүчү бийлик эмес. Биз канчалык бул бийликти көпкө чыдаган болсок, Кыргызстандын кызыкчылыгы ошончолук четке кетет. Бул бийлик мына 6 жылдан бери айтып келдиңер. Аябай сон жашап калдык, жыргап калдык деп. Мына мен силерге статистиканы гана көрсөтүп бердим. Ошон үчүн үмүт сага окшогон жигиттер Кудай болдусун. Көпкө жаша. Биздин колубузда мүмкүнчүлүк бар. Мына кезинде билесиздерби? Борис Иванович Силаев деген болгон. Биринчи вице-премьер болуп, ошол Борис Иванович Силаев Кировдагы бир гана суу сактагычты кичине тосуп койду эле, жаап койду эле. Бүт келишимдерге келишти. Келет экен го болсо. Ошон үчүн бизде сөлбүрөгөн, баягындай үзүлүп кетчү болгон азаматтар эмес, болсо боло тургандай азаматтар керек. Мына отко күйүп, сууга тоңуп чыккан ер азаматтарыбыз бар деп атпайбы? Десем сурап атпайбы, кимдерди айта аласыз? Толтура, эгерде ошолорду көрбөй аткан болсоңор, көзүңөр сокур болуп калган деп атасың. Ошол жерде маселени чечип, мына айылдык кеңештин депутаты айтты го, областка орун басар кылып бердиңиз, ал эч нерсени түшүнбөйт деп. Башка областтын жетекчилери бирдемени түшүнөт. Карап көрбөйсүңөр, келген жолун, токтогон тажрыйбасын. Ошондуктан ушундай сүйлөтүп коесуң ар жагы мени. Кечекинде шайлоолор шайлоолор болгондо, ошол биздин кошуна мамлекеттер дагы биздин кыргыздын моңдой жигиттерине, кыздарына тыйым берет. Каралатуу үчүн. Анан келип алып көздөрүн тостойтуп, оодарылып алып отуруп сүйлөй берет бул нерселерди. Чоң атасын мен өлтүргөндөй кылып. Рұқсат болса ағай. Бұл бала айтып өтті азыр. Бирок бұл дагы патриоттук сезиммен айтып атат ошол нерсе. Бирок кандай болгон мүндө дагы ағай бул маселени ыркы чыркы жок эле бүтүргөнгө дипломатиялык сүйлөшүүлөр негизинде бүтүрүш керек деп бийлик өкүлдөрү дагы эл дагы ошону каалап турат да. Сиз бирок ағай бүгүнкү күндө бул балага административдик штраф эле берилеткен дегенде кылып баягы тукуруп аткан жокпу? Мисалы Bunun kesepetinden ağay, iki el ortasında emin olup geçiş mümkün. Meyli, anda oturuyor. Anda oturuyor. Otur bala. Şu ağay siz o anda ben aytamaz. O koydunuz. Ama hazır bir nesini ayıp öttünüz ağay. Alar gelişimleri de atkarmaya da şu protokolda tüzülgönde. Kaysı gelişimleri? Neyin atkarmaya da siz sizden soralım. Oşol sen aytып аткан. Biz Kırgız taraf üzüldüksüz elektrik energiyası kamsız kılıp bergen liniyası işlep atат. Biz üzgünlüksüz sülüktüden Bişkek'e çeyin gelişimiz gerek. Eğer alar üzgünlükke uçuratırgan olsa, sen dahi elektrik energiyasını buğup koydur. Çüntasın mı? Diplomatiyalı jol menen bolбойбу? Diplomatiyanı urup oynabay, eğer alsız bolsan. Eğer de sen... Azırkı bilik alsız da otur. Alsız emez, azırkı biliginin neyisi de jetpeydi. Sen eğer göçöge çıkıp alıp azır, bugün tünde geçinde göçöge ketip barып. Eki içip algan zökür mаңдайыңан çıkıp kalgan bolsa, diplomatiya menen çeç maселени. Жотор өткөндө эки президент барды дипломатия кылмыш этти. Не болду эми? Андан бери 4-5 жолу чыгып атат. Пресс-конференцияда бирөөлө жооп бериш керек да. Анан бирөөлө сурой бериш керек, сиз эле, башка эч ким сурой бербеш керек, Түшүнбөйт атты. Жаштар. Мына бүтү кетти, азыр укпайт могу жигит. Бүттү. Отурсаң, аягына. Ағай сізге дагы бір сұрағым бар. Бер. Бер. Мен Кадамжы Адахан Кипсанович. Мен Кадамжы районунан болом. Эми көздөр көрсөз жакында коомдо ушундай чек ара маселеси, башка маселеси толкен боюнча келип ушу Адахан Мадымаровго баары такалат да. Ушу киши көзүнө көрүп отурсаңыз, башка маселени козгобойт да. Биз билели, ал Баткен областı бүт Соок анклавы, Варук, Шахимардан бүт Кыргыздын исторический земля. Ал биздик алдын кечип, Кудай буйрса биздики болот. Бирок тура эле, ал дипломат боюнча, башка боюнча чечебиз керек. Тура, жол менен, суу менен эки чечсе болот да. Мен сизге кошулам сөзүчү. А силер кайсы тарап менен келгенден көрүнүп турат. Рахмат. Ошону түшүнгөн, мен эң өкүндүргөнү жап-жаш болуп туруп элечи, маселени түшүнбөй туруп элечи. Бир жакка кетип калгандары өкүндүрөт. Мен айтам, кандай муун келет экен,
Кандай муун керек? Дарья бизден өтөт бүт аларачы. А. Оңой сезди. Эмне үчүн? Абды бийлик билбейт десеңиз, абды бийлик Кылбайт. Агай. Аталбайт. Агай, бир сунушанан Кеңешler бүтсүн. Барбы дагы ким көтөрүп атат? Жок, мына мен көтөрүп атам агай. Жодар сурай бересиңби? Сурай бересиңби? Эң аягында мындай эле агай көз. Ал тышкырыз. Аталбайт башыда. Ошол негизи ошол жерде 40 сиз айтып атпайсызбы? Болот депчи. Болот. Азыр бир мүнөт. Сиз болот деп атпайсызбы? Чечкенге болот. Келишимде же болбосо жанагы эки эл ортосундагы эмени жокко чыгарып сууну буусак дагы электр энергиясын үссөк дагы буссак болот депчи. Бирок ошол эле учурда биз тажик тараптан 49 жылга өзүбүздүн жерибизде алып атабыз арендага. Сен ошо документти көрдүңбү? Айтып жазылып атат. Жок. Сен документти көрдү балам. Мындай кыл. Госрегистр деген бар, Ошол госрегистрди карасаң, райондук госрегистр бар. Ошондо карасаң, кайсы жер, кайсы көчө, кайсы үйдө кимдики деп турат да. Мен баарын билип алып туруп, анан сизге келип суроо бергенде мага кереги жок. Сиз ошону жооп берип коюңуз да, эгер билсеңиз. Чоң жигит сен журналистсиңби? Журналист бар жоктун баарын билип туруп анан кийин келип туруп сурай берет. Анда эмнеге? Өзүң эле айтып коесуң. Жок. Мен адвокат эмесмин. Журналист отуруңуз, журналист берип атат суроо. Кече ошол Жок, журналист деген билип туруп анан кийин эме болуш керек да. Адахан Кимсанбаевичтин адвокатысыз. Адвокат эмесмин мен. Силер мен деген Адахан Кимсанбаевичке окшоп мамлекеттик кызматтарда иштеп көрдүм да менчи. Эл менен иштеп көрдүм да менчи. Адвокат эмесмин деп айтпадымбы? Эмне болду? Эмне кыйкырып атасың сен мага? Эмне болуп кетти? Журналист деген бир нерсени билип туруп келип туруп анан сурай бериш керек да, чынбы? Жалаң болжойдо жаштар отурасыңар, башыңардан эч нерсе өткөн жок, келип алып чоң эле кишини такалап атасыңар да. Бул деген туура эмес. Бул киши деген көптөгөн чоң кызматтарда иштеген. Мен дагы иштеген, башыман өткөргөн. Мен ошон үчүн мен билем. Кандай болгонучу көзү менен көрүп жашаган. Мен суроо берейинчи. Агайдан суроо. Бияктан агай чакырды. Агай чакырды. Жодар, демократия биз деген мен кыйынмын, мен журналистмин, демократия деп чоңдорго андай кылып кыйкырба. Жок, биз кыйкырган жокпуз. Мен именно мен 22 жылдык стажы бар журналистмин, булга үйрөтүп атам. Бар жоктун баарын билип келип туруп. Сизден сураган жоксуң. Мен агайдан Менден сураган жоксуң, мен сага үйрөтүп атам. Мен журналистмин. Мен суроо берейинчи. Жок, маалымат жыйын. Журналисттерге бербейсиңерби? Бери жергиликтүү тургундар. Мен журналистмин. агай эме ушунча чыгылбай эле жооп берип койсоңуз сен. Менен договордун айырмасын Кайра суроо кылсаңыздар суроо. протокол менен договорду айта берип дайындаган эмес бул. Договор менен Журналист берип атса, Агай, сен түшүндүрүп бериңиз деп атасың да, мен сага түшүндүрөйүн. Протокол эмне? Жок, сиз суроого суроо менен эмес. Мен берем, билесиңби? Протокол эмне? Суроого суроо менен эмес. Жооп берип койсоңуз агай. Сиз негизи Таза түшүнбөгөн берген экенсиң. Протокол эмне? Мен уксам, мен жооп берем. Протокол эмне? Протокол бул келишимдин алдын ала. Мен сабатсыздыктын тур чокусуна жеттиңер байланады. Протокол деген бул эмне? Ооба, келишимдин алдын ала деп атпайм ошо. Алдын ала келишимдин бир Протокол деген бул эмне? Эгерде келишим качан күчүнө ээ болот? Протоколдон кийин мамлекеттик же өкмөт аралык комиссия түзүлөт. Мамлекеттик өкмөттүк комиссиянын алдында ошол протокол адистер иштеп чыгат. Биз момундай жол менен барышыбыз керек, момундай маселени чечишибиз керек деп. Анан аны өкмөткө тапшырат. Өкмөт жумушчу комиссиясын түзөт. Анан жумушчу комиссия түзүлөт. Жумушчу комиссия түзүлгөн сунушту Тышкы иштер министрлигине берет. Тышкы иштер министрлиги карап көрүп, анан аны өкмөткө берет. Өкмөт карап көрүп, анан президентке берет. Президент карап көрүп, мыйзамдын долбоорун киргизет. Протокол деген бул үмүт, максат, ой. Түшүндүңүзбү? Ал протокол ишке ашыш үчүн мен айткан тепкичтерди басып өтөт. Силер айтып атасыңар. Мен кол койгон
Протокол бұл туылған балаға баяғы көлік беру. Туылған бала туылды деп көлік беру. А сен айтып отырсың, ошоны неге үйлендіріп қойбойсың деп. Түсінесің? Ал биринчи балабақшаға барыш керек, оқыш керек, диплом алыш керек, кәсіпке болуш керек, анан жетиш керек. Ошондуктан эгерде протокол дегенде эмне экенин түшүнбөсөңөр, айтып атат. Бир күндө 100дөгөн протоколдорго кол коюлат. Азыр биз силер менен сүйлөшүп отурганда мүмкүн каржы министри, башка бир мамлекеттин министри менен тиги айыл чарба министри дагы бир протокол коюлуп атат. Бул иштөө тартибинин бекилиши. Түшүнүңөр болду? Ошол. А эгер андан ары карай дагы тереңирээк изилдей издесеңер, закон о правовых нормативных актах Кыргызской Республики деген закон бар. Ошондо небереси ким, чебереси ким, чоң атасы ким, дыбырасы ким, ошол жазылган. Документтердин градациясы. 49 жыл боюнча. Ошол боюнча айтпасаңыз. Ал боюнча парламенттен өтүш керек. Парламенттен өткөндөн кийин берилет. Парламенттен өткөн эмес бул документ. Эгерде тажик тарап бир тараптуу келишимди аткарбай аткан болсо, кыргыз тарап уктап жатасыңбы деп атам мен. Аларга көрсөтүлгөн кызматты токтот сен дагы. Токтотуш үчүн сага эрдик керек деп атам. Эрдик эмес, сага бир акыл керек деп атам. Түшүнөсүңөрбү? Эми дагы бир сунуш агай. Ошол эле айтып атасыз, башка коңшу мамлекеттердин президенттерин, ошол эле Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын, анан ошолордун бардыгы күчтүүлүк кылат дагы, Акаевден баштаган Бакиев, Атамбаев, ошонун бардыгы ушул эле акмакчылык кылып келатат деп атасыз да. Ошого сиз мындай жардам берсеңиз болбойбу? Мисалы, ошончолук эле акылыңыз жетип турса, сөзсүз эле президент болбой эле барып, мына могул деп документтер менен барып көрсөтүп. Сен балам жашың канчада? Жашым 24 бар. Азамат, менин балдарымдан дагы жаш бала экенсиң да. Кайран сөзүм дейин да бир жерде. Сен бар дагы азыр. Мына улуттук университет турат мына жерде. Туурабы? Бар дагы ушул улуттук университетке барып туруп эле бүтүн эле студенттердин контрактын жоюп салбайсыңбы? Жок, сунуш берип. Сунуш бербейсиңби ошо жоюп сал деп барып? Берсе болот? Бер да. Эме кылып отурасың. Сөзсүз эле мактап эме кылбай эле, жамандап баягы эме кылбай элечи. Жок, балам, барып ошолордун контрактын жоюп салчы. Бар. Барсаң балам. Бар, жоюп сал. Мен сенин колуңду бутуңду байлаган жокмун. Бар, жоюп сал. Сен бар дагы чек арага туруп алып туруп 225 миң чыгып кетип аткан кыргыз токтотпойсуңбу? Айтпайсыңбы бар? Токтот, кой айдамайын, кетпе деп айтпайсыңбы? Сен чек арага туруп алып 225 миң Өзбекстандан кирип келаткан жарандар токтотпойсуңбу? Кой, өзүбүзгө жер жетпей атат. Жасабайсыңбы ушуну, балам? Жасайбыз. Мен көрөм жасаганын. Жаса. Биз жөн эле кыйкырыкка ушундай эпчил болуп алдык. Өткөндө жанагы эмнелер сот болуп атканда да кыйкырып коет да. Биз аягына чейин турабыз, алып келип бизге бошотуп берсин. Кетпейбиз. Ошо сиздер ошо тетиги баштагы саясатчылар жоголгондон кийин анан жасайбыз да ушунун баардык иштерди жасайбыз. Бизди жоголткула жасагылачы. Жасайбыз. Менде суроо бар эле. Ушул сөзүмдү кулагыма түйүп, жүрөгүмө түйүп ал дагы 15 жылдан кийин эсте. Албетте жасайбыз. Текеберленгендин да кереги жок. 24 жашта текеберленгендин кереги жок. Мен 44 жаштамын. Мен текеберленген жокмун. Толук бербейт депчи. Чыныгы абалды айтпайт мамлекеттик мекемелерде маалыматты депчи. Анан тилекке каршы 16 сентябрда өмүр кыйылды. Андан сырткары аскер кызматкерлеринин абалдары да оор болуп атат да, октон жабыркап. Анан ошол маалыматтарды бурмалагандар, андан тышкары тиешелүү ушул абалга тиешелүү болуп турган кызматкерлер жоопко тартылыш керекпи сиздин пикириңизде? Сөзсүз түрдө тартылыш керек. Кече мына жогорку кеңештин депутаты Карамат деген айым жакшы маселе көтөрдү. Биз ушул маселени көтөргөндө эмне үчүн абал тынч, баардыгы жакшы, көзөмөлдө турабыз деп убада ушундай айткансыңар деп өкмөткө айтты. Ошол маалымат бергендерди жоопко тартылсын деген маселени койду. Мен жөнөкөй, могул баламдай жөнөкөй жарам. Депутат койду ушул маселени. Койсун, бүгүн угушат. Ким абал тынч деп айтып келди? Эгерде Мадумаров барган болсо, 10-чу бөлүмү калбай, УВДсы калбай, артынан узылдап, чуулдап машиналар менен кууп жүрүшөт. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта.
Эмне үчүн азыр мына Алтынай айым айткандай 14-сентябрда аскердик техникалар баары жылып баштаган болсо, ошону айтпаган, ошону көрбөгөн, ошону билбеген жөнөкөй эле бир кыргыз жигит ошону тартып, моолор бирдемеге даярданып атат деп жазып атат, айтып атат. Ошону даярданып аткан билип туруп, УВДсы дагы, КМБсы, МВДсы баардыгы билип туруп ошону чара көрбөгөндөн кийин жоопкерчиликке тартылышы керек. Бул жака чейин келишти. Бишкекке чейин келип коңгуроо какты. Коңгуроо какса тескерисинче баягы ууру десе, уурун өзү ээсин жыгатты болуп атат. Ошолор келип кулак кагып койгондугу үчүн суракта экен. Могу жигит айткандай, улут аралык кагылыш, ынтымакты сенин маңдайыңа жазган кыргыз. Башкалары милдеттүү эмес ынтымакты кармаганга. Кече дагы ошо балдарды алып кетти. Биз көрүнгөн жерге бар. Кайсыл жерде эки мамлекеттин ортосунда дарыя аккан болсо достук. Кайсыл жерде эки элдин ортосунда көпүрө курулган болсо достук. Кайсыл жерде айыл пайда болгон болсо достук. Достукту кыргыздын маңдайына жаздым. Же башкаларда түшүнүк жок кандай достук деген. Эңиңер менен болгон жигиттер. Сиз тукуруп аткан жоксузбу? Сиз антып аткан жоксузбу? Сен эмнеге даярдап атасың кишини? Эмнеге мындай бир жем таштаган атасың? Ошо сага окшогондор аттуушулардычы. Булар кыргызды мамлекет болуп калсын деп атат. Мына ушул кишинин аркасынан жазгандан бүт баары кыргыздар жазды. Мектепке сен дипломатиядан айланып кетесиң, кимин түшүнбөйсүң сен дипломатияны. Түшүнбөйсүң сен. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечип беришти. Адахан ага 24 жашындачы келип алып турупчу баягы мамлекеттик кызматтагы ар бир адамдын кайсы функционалдык милдеттери бар экенин түшүнбөйт дагы. Албетте тукурулуп келген адамдар да, бирөөлөрдүн айткан сөзү менен келген адам. Өзүңдүн позицияң менен жүр. 30 жыл, 35 жыл, 31 жыл өмүр сүрсөм, менин жашыма келесиз. 31 жыл. Балам, айланай, кыргызда жакшы сөз бар, назар деген. Назардан калбагын. Агай, мен суроо берейин деп келдим. Агай, Сиз менен урушайын деп болчу агай. Бул жер сиздин маалымат катчыңыз кече чалышкан. Пресс-конференция болуп бул жерде деп. Ким чалды? Азыр номер берем сизге. Ким бар? Чалды, айтты, Адахан Кимсенбаевич Баткендеги окуялар боюнча жана азыркы саясий кырдаалдар боюнча маалымат жыйын берет деп. Ошону берип атпайбы? Бирок бүгүнкү күндө агай биз көрүп атабыз. Бул жакта жергиликтүү тургундар чакырыпсыз. Мен чакырган. Ба, эже да жүрөт, бул эжелер да жүрөт. Ар бир журналист суроо берген сайын келип сөзгө кычылып эме кылышып атат. Агай, сиз бул жыйыныңызды Баткенге барып, же өзүңүздүн кабинетиңизде өткөрбөйсүзбү агай? Анне маалымат жыйынга аралаштырып атасыз буларды. Жодар. Жок, анан кийин чыккынчы, мыккынчы деп чыгарып атат. Шаар салам. Койсуз. Мен маалымат жыйынга келдим. Ай. Next to them, Mike. Next to them. Атайын даярдалып келген жаш балдар ким бар? Атайын мондой суроо бересиң деп келген жаш балдар ким көрүнүп турат? Бул өзү ушундай провокацияга көп катышкан бала өзү. Москвага чейин келип чыгарышат. Биз келип чыгып Данияр Байке, что-нибудь скажите, аксакалсыз. Ошол менен жыйынтыктайлыбы? Ой, ошондой эле болсун. Аягына чыкпайган балдар. Мен жазып койдум, агай.
азыр ушул Адахан Кемсанбаевич Мадумаров атайын журналисттер үчүн басма сөз жыйын өткөрдү. Ал жыйында ушул чек ара маселеси боюнча өзүнүн жоопторун берди. Ошол чек ара маселеси боюнча баягы кол коюлган протоколдор боюнча дагы өз оюн айтты. Андан кийин деген мен бир жакшы суроо бердим. Бул чек ара маселеси боюнча мен көптөгөн иликтөөлөрдү жасап жүргөм. Ошол иликтөөлөрдө тажик тарап өзүнүн картасын көрсөтөт. Мисалы үчүн 98-жылкы, 24-жылкы, 54-жылкы, ал эми кыргыз тараптагы өзүнүн ушул 56-жылкы, 98-жылкы карталарын көрсөтөт. Ошол карталарда ар ким өзүнүн карталарын көрсөтөт. Ал карталар боюнча алардын ар кимдин өзүнүн ою туура болуп эсептелинип, ошол карталардын айынан талаш болуп, ошол маселе, чек ара маселеси эч кандай чечилбей атат тилекке каршы. Бирок Адахан Кемсанбаевичтин айтымында ошол союз тарап аткан маалда, ошол Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандын өзүнүн карталарын чарбаны бөлүп аткан убакытта ошол чарбанын үстүнөн дагы чечиле турган бир документ бар деди. Демек, биздин маселебиз чечилет экен. Ал ошол документти эме кылыш керек, ошол документти таптырыш керек. Ошол Москвада, Кремльде болуш керек. Анткени Советтер Союзу ошол жакта кол коюлуп, ошол жакта документ менен аягына чыкты эле. Ошол маселени буюрса чечиле тургандай болуп атат. Эми ага деген Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан өзүнүн макулдугун бериш керек. Ошол нерсе кандай болуп чечилет экен. Ар бир тарап, ар бир мамлекет өзүнүн карталарын көрсөтөт. Ошол карталардын негизинде чарба бөлүп атканда ошол карталардын үстүнөн дагы чечүүчү документ бар деп айттым менин түшүнүгүмдө. Бул боюнча дагы мен Адахан Мадумаровдон дагы тактап интервью алам. Буюрса түз эфирде алганга аракет кылам. Сиздер менден алыстабай туруңуздар. Бүгүн болбосо дагы башка күнү сөзсүз келип, мен ошол тактоочу, чек араны тактоочу документ боюнча дагы өзүнчө интервью алганга аракет кылам түз эфирде. Түз эфир аяктады. Бул түз эфирдин аягында айта турган сөзү мынабы: Адахан Мадумаров басма сөз кызматын, басма сөз жыйынын өткөргөндө, ошол басма сөз жыйынга ошол 22-24 жаштагы менин кесиптештерим келди. Жүрөктү иренжитип, көңүлдү иренжитип кетишти. Анткени ошол 22-24 жаштагы балдар Мадумаров болобу, башка жогорку кызматтарда иштеген адамдар болобу, кимдин кайсы жерде иштегенин, кандай функционалдык милдеттерин дагы билбей, ошол Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп тургансыз, ошондо мындай милдетти аткаргансыз, эмне үчүн ошондой иш кылган жоксуз, анан кийин деген тигинде болуп турганда мындай ишти кылган жоксуз деп, эми мындай жаш баланын бала бакчадагы балдардын, жаш балдардын суроолорун бергендей болду. Эмне үчүн мага жакпады? Анткени эми журналист деген маалымат жыйынга келгенде даярданып келиш керек. Маалымат жыйын өткөрүп аткан адамдын ким экенин, кайсы жерде иштегендерин, кайсы жерде иштегенде кандай документтерге кол койгондорун, кандай документтерге кол коюп ошонун жыйынтыгы эмне болуп атканын, бар жоктун баардыгын билип, түшүнүп келиш керек дагы. Келип түшүнүп келгенден кийин, анан кийин ошол суроолорго даярданып келиш керек дагы. Ошол интервью ала турган адамдарды бурчка такай турган ыңгайсыз суроолорду бериш керек деп ойлойм мен. Анан ушул жаш кесиптештериме кайрылып кетем түз эфирден. Интервью ала турган адамга келердин алдында аябай катуу даярданып келгиле. Биздин кесипти уят кылбагыла, биздин кесипти тебелебегиле. Ар бир кесип ардактуу, журналисттин кесиби бул деген жөнөкөй жарандардын көйгөйүн, маселелерин бийликке жеткирүү, бийликтин туура саясатын элге жеткирүү. Андыктан ушул журналисттик кесипти тебелебей, шылдыңдабай, каалагандай пайдаланбай, өз нугу менен, өз максаты менен пайдаланып, ошол кесипке татыктуу болушуңарды мен чакырам. Анткени
24 жаштагы жигит келип силердин колуңардан эчтеке келген жок, силер кеткенден кийин, силер өлүп жок болгондон кийин анан биз кызматка келип биз Кыргызстанды кыйратабыз деди. Чек ара маселелери, чек ара конфликттери, чек ара чырылары буга чейин болуп келген. Чек ара маселеси аягына чейин чечилгенден кийин гана токтой турган маселе. Андан башка дагы өлкөдө түрдүү адамдар жашагандыктан адамдык фактор сөзсүз болот. Ошондуктан жашоодо, мамлекетте, өлкөдө ар кандай ыз чуу боло берет. Эми ошону тартипке келтириш үчүн ошол мыйзамдын диктатурасы орнош керек деп эсептейм. Эгерде мыйзамдын диктатурасы орнуп, мыйзам гана сүйлөгөн жерде тартип болот. 24 жаштагы бала келип ойго келгенин оттоп, анан кийин дегендай күлкүнү келтире турган, жүрөктү оорута турган суроолорду бербейт. Эми тартип болгондо чек арада мынчалык согуш чыкпайт, мынчалык ок атылбайт чек арада. Мындан кийинки түз эфирлеримде мен сиздерди дагы сунуштап чакырып турамын. Менден алыстабаңыздар. Ошону менен басма сөз жыйын аяктады. Мен ушул өзүмдүн кесиптештеримди ынтымакка, биримдүүлүккө, анан эң негизгиси мындай кесипти сыйлаганга чакырам.